Массалык маалымат каражаттарда сиз Садыр Жапаровдун адвокаты болгонсуз. Качан болгон ал? Ал 12-жылдарга жооп тартылбады беле. Бирок жанагы кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү, ишкерлерди тоногон криминалдар, кылмыш дүйнөсүнүн аталыктары, атактуу криминалдардын бардыгы камалат 1 айдан кийин соттор бошоп жиберип атат. Мыйзам диктатурасы дедиңиз, бул бүтүн Кыргызстандын ураны, экөөбүз бирдей ой жүгүртөт экенбиз. Ал куттуу болсун. Кимге кызмат кыласыз? Элге кызмат кылам биринчи ирет. Не себептен дегенде, игилге кеткендердин көпчүлүгү иликтегенде алар дин эркиндигин кармалуу деп кеткен эмес, адилеттүүлүк таппай, ошол жакка барып, күчтөнүп, адилеттүүлүк орнотобуз деп кетишкен экен. Ушуга макулсузбу? Мындан ары тоог урдагандар эмес, миллиардты урдагандар камалабы? Сизге негизги суроо, сиз соттордун көз карандыгын жана адилеттүү сотту түзүүгө ушул бүгүн президентибиз Садыр Нуркожоевич аябай жан үрөп атат, соттордун эмгек акысын көтөрүп атат, эркиндиктерди кайсы бир деңгээлде берип атат. Сиз ушуга жогорку соттун төрагасы катары конкреттүү түрдө кандай жардам бере аласыз? Мына азыркы айткандарыңыз жетишсиз. Биринчи кезекте сот адилеттүүлүгү жана соттун көз карандысыздыгы керек. Ак үй, көк үйдөн звоноктор, бай кедейден кайрылуулар болбош керек. Мыйзамдын гана чегинде соттордун чечими болуш керек. Буга чейин бир топ соттор саясий заказдарды аткарып келди, паракорчулукка айыпталып, кармалып келди. Ушул терс көрүнүштү кантип токтотосуз сиз? Сот адилеттиги бол боюнча биздин экономикада да өсүш болбойт, элдин жашоосу оңолбойт. Элдин бардыгы, ишкерден тартып, бизнесмен бүт бардыгы ак үй, көк үйгө эмес, сотко чуркап, сотко арзана тургандай сотко ишенич болуш керек. Ушуга жооп бериңизчи так. Туура. Соттордун көз карандысыздыгы сөзсүз болуш керек. Соттордун көз карандысыздыгынан биздин мамлекетибиздин экономикалык жактан өнүгүү өсүшү дагы, элдердин сотторго болгон ишеними дагы ошол соттордун көз карандысыздыгына байланыштуу. Мен жогорудачы санап кеткен критерийлер ал ушо жетишсиз. Ал бүгүн сиздердин алдыңыздарда гана шуну өзүмдүн көз карашымды айтып атам. Соттордун көз карандысыздыгы болуш үчүн бардык бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары өз-өзүнчө болуш керек дагы, кийлигишүү болбош керек. Бул жерде соттордун көз карандысыздыгында да сиздердин дагы жардамыңыздар керек болот. Биз өзүбүз да аракет кылышыбыз керек. Урматтуу Замирбек Курамаевич, сиз жакшы программаңызда айттыңыз, ошону ишке ашырууга толук кандуу сиздин көзүңүз жетеби? Кудай бурса жетет деп мен ушул жерде келип атам. Сиздердин колдооңуздар менен. Мына өзүңүздөрдүн деле ушул кесиптештериңиздер айтып атпайбы? Ушул соттордун көз карандысыздыгы же болбосо жанагындай кылмышкерлер коррупция менен күрөшүү жалаң эле президенттин же болбосо башка бийлик бутуктар эмес, бул бүтүндөй элдин аракети болуш керек, бүтүндөй эл өкүлдөрүнүн да аракети болуш керек. Бул сиздердин жардамыңыздар менен мен жетем деген ойдомун. Экинчи суроом, мындан ары тоог урдагандар эмес, миллиардты урдагандар камалабы? Кандай дедиңиз? Мындан ары бир тоог урдаган, бир байкуш жаран эмес, миллиардтарды урдаган коррупционерлер толук түрдө камалабы? Сөзсүз түрдө. Ошол эле жер-жерде туура эмес чечим чыгарып, канчалаган жарандарыбызды моралдык, материалдык чыгымдарга жеткирген соттор кайра эле иштерин улантып атат. Буларга кандай чара көрүлөт? Буларга өзгөчө чара көрүлүш керек. Бул жөн эле куру бекер сөз менен калыш керек эмес. Андайлар биздин арабызда болбош керек. Ошол өзгөчө чараңыз кандай? Өзгөчө чарабыз алардын жоопкерчилигин чечишибиз керек. Керек болсо, эгерде карасарантайлык менен ошондой мыйзамсыз чечимдерди алган болсо, кабыл алышкан болсо, алар кылмыш жоопкерчиликтерине чейин тартылыш керек. Жумуштан эле бошоп калбасын. Кылмыш жоопкерчилигине да тартылышы мыйзамда ачык көрсөтүлгөн. Биздин мамлекетте ошондой практикалар болгонбу? Эми бизде мыйзамсыз чечимдер боюнча андай практика болгон эмес. Ал эми жанагы паракорлук же болбосо башка аракеттери боюнча болгон. Ал эми карасанатайлык менен мыйзамсыз чечимдерди чыгардыгы боюнча болгон эмес. Жакшы суроолорду жоопторду бердиңиз да. Сиз ушул ыйык биздин эң жогорку трибунабызда ишенимдүү айтып кете аласызбы? Мындан ары сиз жогорку жактын эмес, мыйзамдын диктатурасын орнотом, дайыма мыйзам тарапта болом деп ишенимдүү бир айтып кете аласызбы? Мен ошентип эл өкүлдөрүнүн алдында ишенимдүү түрдө айтканга милдеттүүмүн. Сөзсүз түрдө бул менин милдетим.
Рахмат. Егер ушундай чыныгы мына жоопторуңуз чын ниетиңизден болсо, биз да аны чын жүрөктөн колдоп берели. Бирок сизди колдогонуңузга эртең өкүнүп калбайлы. Мен сизден ошону суранам. Соту көз каранды, соту паракор өлкөдө эч бир реформа ишке ашпайт. Мына ушундай чоң жоопкерчиликти алганы баратас. Ошон үчүн мына Кыргызстанда сот тармагына болгон элдин ишеними абдан төмөн эле. Ошону сизди элдин ишенимин көтөрүү миссиясы турат азыр мойнуңузда. 160 миң сомго чейин айлык акысы көтөрүлдү деп атат. Аны уккан мугалим менен врач байкуш ыйлап атат. Мына ошондой моралдык жоопкерчиликти дагы соттор сезиш керек. Анткени эмне үчүн айлык көтөрүлүп атат? Ошол сот пара албасын, таза иштесин, адилеттүү, акыйкат чечим чыгарсын деген ой менен айлык көтөрүлүп атат. Саясатчылардын көбү адилетсиз камалды. Мындан ары ошол токтош керек. Өзүңүз абдан туура айттыңыз ушул маселеде. Ушул принцибиңиз, ушул позицияңыз жакты. Бирок жанагы кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү, ишкерлерди тоногон криминалдар, кылмыш дүйнөсүнүн аталыктары, атактуу криминалдардын бардыгы камалат 1 айдан кийин соттор бошоп жиберип атат. Ошону дагы сиз эске алышыңыз керек. Анан бир гана суроо Замирбек мырза, сиз 2016-жылга чейин сот болгонсуз. Массалык маалымат каражаттарда сиз Садыр Жапаровдун адвокаты болгонсуз. Качан болгонсуз? Ал 12-жылдарга жооп тартылбады беле? Мен мына акыркы жылдары ушу адвокат жактоочусу болуп 16 жылдан кийин, ооба, иштеп калдык. Уже камакка отургандан кийин. Камакта отуруп калды. Ошондон бери мен ушул Анан өткөн жылы 20-октябрда, 16-октябрда чечим чыкканда, жогорку сот жокко чыгарганда мурунку күнөөлөрдү. 10 секунд. Сиз ошол соттордун арасында болгон эмессизби? Соттордо мен Актаганда. Акталган учурда кечирээк болуп калган, мен болбой калдым ошол үчүн. Рахмат. Рахмат. Сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Рахмат. Мен суроом Замирбек Курамаевичке биринчи. Сиз айтсаңыз, бүгүн ушу Кыргыз Республикасында адам укуктары кандай деңгээлде? Адахан Кимсанбаевич, адам укуктары, мен сиздин сурооңузга түшүндүм, өтө жогорку деңгээлде, телегей тегиз жогорку деңгээлде деп айта албайм, корголуп атат депчи. Каттуураак сүйлөсөңүз. Адам укуктары көбүнчө көптөгөн кемчиликтер менен кала берүүдө, корголбой калып калып атат көпчүлүк учурларда. Өтө ылдыйкы деңгээлде болуп калып атат. Себеп? Себеп ошол соттордун көз карандысыздыгы жок. Соттор тарабынан эгерде үмүт этишсе дагы, ошол соттор тарабынан сейрек учурлар кездешип атат. Ушу жана өзүңүздөр айткандай нааразычылыктарды туудурган чечимдер, өкүмдөр кабыл алынып калып атат. Bir айдын ичинде бүтүн Кыргызстандын дарегине 100ге жакын арыз келип түштү. Биз ушул боюнча тегерек стол өткөрүп атабыз. Ошого катышам деп убада бере аласызбы? Катышам деп убадамды бере алам. Абдан жакшы болот. Бул сизге да, бизге да чоң пайда алып келет. Жагдайды ошол жерден угабыз, Кудай кааласа. Экинчи суроом. Сиз мыйзам диктатурасы дедиңиз. Бул бүтүн Кыргызстандын ураны, экөөбүз бирдей ой жүгүртөт экенбиз. Ал куттуу болсун. Кимге кызмат кыласыз? Элге кызмат кылам биринчи ирет. Мамлекет дегенибиз бул эл болуш керек. Кудай жалгасын, аягына чейин ушундай болуңуз. Сөзүңүз менен ишиңиз шайкеш келген болсо, Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү орногондо гана өлкө андан ары карай кетет. Муну сураганымдын себеби генерал Квашнин Россиянын эрдигин, баатырдыгын алып атканда, Ельцин колун кысып атканда, Россияга кызмат кылам дегенде генералдын колун кой бербей, Ельцин айткан, жана анын президентине деп кошуп койсо колун кой бербей туруп айткан. Мен жеке инсанга эч качан кызмат кылбайм деп. Ошол генералдын сөзүн кайталай аласызбы? Мен азыр эле айтып кеттим, мен элге кызмат кылам. Болсун. Анда биз пикирлеш болобуз. Муну соттун реформасын жүргүзөбүз деп атасыз. Сизде мыйзам чыгаруу укуктары кармалганбы жогорку сотто? Ооба. Ошол укуктан пайдаланып, канча мөөнөттө ушул керектүү мыйзамдын долбоорлорун киргизе аласыз жогорку кеңешке? Бизде ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү боюнча мен баягы судья элем, бирок башталган.
мына тез аранын ичинде мен эми убакытты так айтып бергенден азыр сиздердин алдыңыздарда ыңгай сабалда калып калбайын, бирок мен коллегиально кеңешип, анан тез аранын ичинде ушул толтурууларды, өзгөртүүлөрдү киргизгенге аракет кылабыз. Рахмат. Кийинки суроом Эмиль мырзага, Конституциялык сотко бараткан. Азыр Исхак Саматовичтин суроосуна абдан бөдөмүк жооп берип койдуңуз сиз. Мыйзамга кызмат кылыш керек, Конституцияга кызмат кылыш керек. Конституция эч кандай жеке талкууга же түшүнүктүү алып барууга тыюу салат. Сиздер жыйынтык чыгарып койдуңуздар, бир жылга узартса болот деп. Венеция комиссиясы деп. 6 президент Конституцияны өзгөрттү, Венеция комиссиясы бирөөнө да каршы чыккан эмес. Ал жерде адамдык позиция болуш керек. Кандай дейсиз? Биз бир жылга узарсын деген чечим чыккан эмес, эгерде чечимди карасак. Биз бир гана маселени жөнүндө жооп бергенбиз. Жогорку кеңеш эгерде азыр бир мындай кырдаалга жараша кийинки жогорку кеңеш ошол ишине кире албай атса, анда деген бул мурунку созывдын немеси парламенти аягына чейин иштеш керек, тигилер чыкканга чейин деп. Мына радикализация, коомдогу радикалдаштыруу деген бир маселе болуп атат да. Көпчүлүк аны башка чөйрөдөн издеп жүрөт. Бирок ушундай бир пикир айтсам макул болосузбу? Ошол радикалдашууга, адамдардын ушундай жолго түшүшүнө кайсы бир деңгээлде адилетсиз соттор дагы себепкер. Эмне себептен дегенде, игилге кеткендердин көпчүлүгүн иликтегенде алар дин эркиндигин кармалып деп кеткен эмес, адилеттүүлүк таппай, ошол жакка барып, күчтөнүп, адилеттүүлүк орнотобуз деп кетишкен экен. Ушуга макулсузбу? Эми бул боюнча албетте баягы ишеним болуп аткан болсо, конечно, макулбуз. Көрдүңүзбү, эгерде ушу соттон адилеттүүлүк таппаса, адамдар адилеттүүлүк издейт, ошон үчүн кылмыш дүйнөсүнө барат, ошон үчүн башка чөйрөлөрдөн издейт. Ушул жагын өтө чоң көңүл бөлсөңүз. Рахмат. Бул бир. Экинчиден, эгерде мен мына юридикалык факультетти бүтүргөнмүн, кызыл диплом менен бүтүргөнмүн, ат башындай алтын берип, бир айга $10 миллион берем десе, мен бир ай судья болуп иштемек эмесмин, баш тартмакмын. Неге билесизби? Мен эч качан кыянаттык кылбайм. Бирок адашып, адамдардын тагдырына кыянаттык кыла албайын, ошолордун бир тагдырын талкалай албайын деген сезимден корком да. Сизде ошондой сезим жокпу? Ошондой сезим бар. Биздики бирдей экен. Көрдүңүзбү, Чикатилонун айынан 2 адам өлүм жазасына кеткен. 20 жылдан кийин табылган, өлгөндөр жөнүлө өлгөндө ошондой акыбал болбосун деген эле тилекти айтып атам. Үчүнчү суроо. Биринчи инстанциядагылар каалагандай чечип коет, анан кийинки инстанцияга кайрыла деп коет. Тигил болсо бузат, анан башкага берет, ошентип бир адам соттош үчүн 5 жыл, 10 жыл жүрө берет, тигилердин кылыгы ишайбайт. Ушуга кандай чек коесуз? Мен жогоруда айтып кеткендей, бул өтө көйгөйлүү маселелердин бири, ошон үчүн алардын жоопкерчилигин күчөтүү керек деп атабыз. Жоопкерчилигин катуу кылабыз. Дагы бир нерсе, эми сиздин тажрыйбаңыздан мен шек санабайм, адамгерчиликтен шек санабайм, лоялдуулугуңуздан шек санабаймын. Бирок мына ыйман жагы да, илим билими жакшы судьялар, тим эле чакылдатат, кодекстерди билет, мыйзамдарды билет, бирок жараткандан коркпой, каалагандай чечим кабыл кылып коюп атат. Ушул тандаганда бир критерийди кошуп койгулачы, ушу жан дүйнөсү, тазалыгы, руханий тазалыгы деген. Ушуга макулсузбу? Толугу менен макулмун. Адеп тарбиясы деген. Макулмун. Эми Конституциялык соттун төрагасына талапкерге суроом, ушул Конституцияны каалагандай калча бербесеңиз, талабым ушул да. Рахмат. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич дагы ошол 20-жылдын 5 мартында соттордун кеңешмесинде ачык айтып кеткен. Соттор сот болбой эле, соттук милдетин аткарбай эле, прокурордун укук коргоо кызматкерлеринин милдетин аткарып калыптыр депчи. Мен бул сөзгө толугу менен жана кошулуп дагы бир сыйр айтып кеттим. Чындыгында эле ошо сиз айтып аткандай болгон учурлар сейрек кездешет. Ошон үчүн эгерде сиздер ишеним көрсөтсөңүздөр, мындан ары, урматтуу эл депутаттар, мындан ары эч кандай прокурордун айыптоо корутундусун гана колдоп, эч кандай укук коргоо кызматкерлеринин далилсиз актыларын колдогонго биз жол бербейбиз. Ошо жол бербеген учурларда сиздер колдосоңуздар, биздин Кыргыз Республикасынын президенти колдосо, бардык мамлекеттик бийликтер колдосо, анда бул жоюлат. Сөзсүз түрдө. Ал эми
Туура айтасыз, соттор өтө жалтаң, коркок болуп калышкан. Мындан аралык кайталанбаганга биз бардык күчүбүздү жумшайбыз.